Assalamu alaikum, ардактуу телекөрүүчүлөр. Мына бүгүн дагы кечирип кой рубрикасында жолугушабыз. Кубанычтабыз, Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Биз бүгүн автоунаа жуучу жайлардан, Борбор шаарынан бирине келдик дагы. Мына ушул жердеги азамат жигиттерге жолугуп атабыз. Администратор болуп иштейт экенсиз, атыңыз ким эле? Бек болсун. Жакут болсун меники. Жакшы. Эме ыйык Рамазан айы келди. Рамазан айыңыз менен куттуктайбыз. Чын жүрөктөн. Ушул айда кечиримдүүлүктүн айы экен. Алла Таала бардык күнөөлөрүбүздү кечирет экен. Ушул айдын кадырын билишибиз керек экен, урматын билишибиз керек экен. Айтайын дегеним, жашоодо билип билбей көп катачылыктар болот го. Бирөөнүн акысын жеп алган болобуз, бирөөнү ыйлаткан болобуз, бирөөнү адашып билип билбей, кээде билип туруп эле кылып коебуз, кээде билбей туруп кылып коебуз. Ошондой бир таарынычтар, бирөөнү таарынтып алгам деп жүрөгүңүздө өйүп жүргөн бир нерсе болсо, эстеп көрбөйсүзбү? Кечирим сурап коелу, учурдан пайдаланып. Кандай дейсиз? Эсиңизде барбы? Эми андай жашообузда көп эле кездешкен. Эстеп көрсөңүз эми бирөөнү мисалга. Эстеп көргөндө ал акыркы жолу ошо. Мектепте эсиме түшүп атат азыр. Мектепте. Мектепте болгондо. Анда жаш кез. Жаш кез азыр бир топ картайып калыпсыз, пенсияга чыгып. Эми анын эме деп коет го. Жаңы чоңоюп аткан убак, переходный возраст деп коет. Ошондой убакта баягы кызык болот дейм. Кичине орукчан кыз болчу ал. Ага тийишип, ошентип чукулап ойноп, бизге кызык болчу да эми ал. Ошентип жүрүп, бир күнү действительно катуу таарынтып алгам да. Көңүлүм ыйлап, даже атасын да ээрчитип бергенмин да мектепкечи. Ошол да мен жүрөгүм өйкөбөчү. Жүрөгүңүздө өйүп жүрөт. Ал кыздын аты ким эле? Ал кыздын аты ушу Үпөл болчу. Үпөл. Ушу демез эгизи кайтыш болуп кетип, ошондон кийин. Үпөл бар, Үпөлдөн кечирим сурайлы, түз карап кечирим сурап койсуң, бар болсоң мени угатсаң кечирип кой деп. Эми. Камераны карап. Ал ошол убакта жаштык кез экен эми. Балалык кез, Балалык кез. Кечирим сурайт элем ошондон эмесе. Азыр угуп атса, мени көрүп атса. Жакшы, Алла Таалам өзү кечиримдүү, биз дагы бири-бирибизди кечиришели. Үпөл, сенден бизден Бек мырза кечирим сурайт. Чын жүрөктөн кечирип койгуңуз кеткен күнөөлөрдү, дагы бардык бир туугандарга кайрылат элек. Кимде кимди таарынтсак, капа кылсак, кечирим сурайлы жалпы эле баарынан. Макул.